Кудайдын чакырыгы 21 декабрь. Жарык ыйык жазууда абдан терең образ. Кудай жарыкты жаратылуунун биринчи күнүндө жараткан. Жарыкты жараткан Кудай өзү жарык. Кимдин жашоосуна Кудай келсе, анын жашоосуна жарык келет. Ыйык жазууда жарык дайыма аян, түшүнүү, үмүт, багыт көрсөтүү деген түшүнүктөр менен чогуу жүрөт. Кудай биздин жашообузду жарык кылганда гана буга чейин түшүнбөй жатканды түшүнүп калабыз. Үмүт пайда болот, чындык ачыла баштайт. Кудай жарыктын булагы. Кудайдын жарыгысыз адам кадимкидей жашай берет. Бирок жашоонун мааниси эмнеде экенин биле албайт. Кыймылдап басып жүрөт. Бирок жолдору караңгы. Кудайдын жарыгы жок жерде түшүнбөстүк, коркунуч, жалган, башаламандык. Анткени Кудайдын жарыгы гана күнөөнүн, куткарылуунун, ырайымдын маанисин көрсөтөт. Ал жарыкта жашабаган адам өзүнө туура көрүнгөн жолдорду тандайт. Бирок анын акыры жакшы эмес. Кудайдын жарыгы эмне жакшы, эмне жаман экенин даана көрсөтөт. Жаңы осуятта Ыйса өзү тууралуу "Мен дүйнөнүн жарыгымын" дейт. Ыйса Машаяк аркылуу биз Кудайдын табиятын көрө алабыз. Күнөө жана ыйыктык эмне экенин көрө алабыз. Сүйүү жана куткарылуу эмне экенин көрө алабыз. Ошондой эле жазууда Кудайдын сөзү жарык. Кудайдын сөзү биздин жолдорубузду жарык кылат. Дайыма Кудайдын жарыгында бололу. Убактылуу жалп өчүп калчу жарык эмес. Кудайдын түбөлүк жарыгы бизди каптап, толтуруп турсун.